Ош шаарынын Масалиев жана Набай көчөлөрүнүн кесилишинде жол үстүнөн жөө адамдар өтүүчү өтмөк курулуп жатат. Анын үстү жабык болору проектте каралган. Курулушту 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө чейин бүтүрүү планы бар. Аталган жөө өтмөк эки көчөнүн ортосундагы кесилишти бириктирип, алдынан унаа үстүнөн жөө адамдар өтүүчү шарттарга ылайыкташкан. Кала бийлиги мындай ыңгайлуу шартты түзүү менен көйгөйлүү деп аталган жол тыгынынан арылабыз деп убадалайт. Бул эми жалпылай айтканда ошол жерде жол тыгын азайтыш үчүн бул проект ишке ашып атат. Анан бул өтмөк, жолдун үстүнөн өтө турган өтмөк бул жөө жүргүнчүлөргө бул ошол жерде жол тыгынын азайта турган бир жагы. Анан жол ошол жердеги Масалиев көчөсүндө жол тыгыны көп эмес пробка. Ошону азайтыш үчүн бул бир жагы, бир чети Алай көчөсү дагы бар, параллельный. Ошону ачып атабыз. Ошонун баары ушу жол тыгынын азайтыш, пробканы азайтыш үчүн болуп атат бул иш-чаранын баары. Деген менен курулуш иштери кечеңдеп жатканы, аткарылып жаткан иштин жарымына да жете элек экендигини баарына маалым. Бирок курулушчулар тагыраагы ишти жүргүзгөндөр август айынын этегине бүткөрүшөрүн ырастайт. Азыркы мезгилде биз долбоор боюнча 12 опора болсо, булардын 3 гана калды. 3-өнү дагы бүгүн армирование кылып атабыз. Эртеге бүрсүгүн уже бетон алып, буну дагы тирөөчтөрдүн баардыгын бир 2 күн ичинде толуктойбуз дагы. Кудай буйруса, мына бир 2 күндөн кийин үстүңкү ригелдердин арматурасын токуу жумуштары башталат. Бул жумуштарды Кудай буйруса биз мына сентябрь айына чейин, август айына бүтүрүүнү план койгонбуз. Азыркы мезгилде жумуш график боюнча бара жатат. Сапатына толук кепилдик бар деп ишендиришет. Анткени тийиштүү кызматтардын баары тыкыр көзөмөлдөн өткөрүп жатышканын белгилешет. Жөө өтмөккө сарпталуучу тендердик баанын жалпы суммасы 40 миллион деп каралган. Сапатын азыркы мезгилде бул жерде 3 тараптуу көзөмөл жүрүп жатат. Биринчи тарабы бул биз тараптан техникалык көзөмөлдө адистер жүргүзүлүп жатат. Экинчи тарабы автор тараптан, андан сырткары курулушту көзөмөлдө башкармалык бар, атайын ГАСК деп коет. Ошол тарабынан 3 тараптуу көзөмөл жүрүп жатат. Ош шаарынын мэринин айтымында бир гана жөө өтмөктү куруу менен жол тыгынын жоюу кыйынга турат. Ал үчүн кошумча шаардын тосулган ички жолдорун кеңейтүү боюнча иштер жүрүп жатат. Маселен, Ош шаарынын алгачкы жолу курулуп жаткан бул айланма жөө өтмөк буга чейин Бишкекте, Кара Суу, Өзгөн, Жалал Абад шаарларында курулган. Алардын азыркы абалы баарын ойлондурат. Анткени ичи таштандыга толуп, кол тийбестикке айланган. Дал ушундай абалды кайталабоо үчүн шаар бийлиги тыкыр көзөмөлдө болооруна ынандырат. Эртөштүк Нурбек уулу, Адлет Нышанбаев, 7 канал, Ош облусу.